Өт адамда bir сутка бою тынбай боор иштеп турганда пайда боло турган күчтүү химиялык зат. Бул өттүн составында эмне бар? Өттүн составында өт кислотасы, фосфолипиддер, анан минералдар болот. Ушул үч нерсе жанакы биз жеген тамакты, айрыкча майлуу, коорулган, острый тамактарды сиңирүүгө жардам берет. Өт баштыкчасы боордун оң жак бөлүгүндө жайгашкан, оң жак бөлүгүнүн астында деп коет. Суткасына адамда 1 литр, 1,5 литрге чейин өт иштелип чыгат. Бул жерде өт жакшы иштебей калганда, функциялары бузулганда, ошондо өттүн таш оорусу пайда болот. Анан өттө таштар кыймылдаган кезде, өт иштеп тамак сиңирүү моменти келгенде, жыйрылганда тиги өттүн ооз эме деп коет, шейкасына тыгылып, ошондо приступ берет. Приступ берип, анан катуу оору пайда кылат да. Онкологиялык оорулар мына өттүн башчасынын ооруларынын бири болуп калды. Мына биз статистика деген бул өзү абдан так кесер нерсе да. Мына былтыркы жылдын статистикасы боюнча алып караганда өттүн жанакы шишиге, рак, желчного пузыря, анан өт жолдорунун ошол формаларына жакын түрлөрү былтыр көбүрөөк болду. Ошол холестероз же полип ошондой болгондо биз айтабыз, полип эгер 5 миллиметрге чейин болсо 3 ай, жарым жыл врачтын көзөмөлүндө болуп, кайра бир УЗИге түшүп кой деп айтабыз. А эгер 5 миллиметрден чоңураак болуп калса, айтабыз, бул полип деген өттүн оорусу, бул жанакы жаман дартка алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн 5 миллиметрден өткөндөн кийин биз операция кылдырып салганың эле жакшы деп айтабыз. Улуттук түкүргө борборуна 10.000 оору түшөт. 5тен 1 же 4тен 1 бул өттүн таш оорусу менен, өт ооруларынан, өт жолдорунун оорусу менен келгендер болот. Бул жок эле дегенде 2000-3000 оору ошол оорулар менен келет. Өттүн таш оорусу же өт жолдорунун ар кандай оорулары менен. Өттүн ооруганына 1 ай эле болду. Таңгамал кармап баштаган, приступ берүүчү. Ичи ооруп эле. Всё. Анан кийин марганцовка менен жууп неме кылганбыз. Биринчисинде ашказан ооруп атат го деп. Мен көрсө өт ооруп атыптыр. Анан ошол 2 жолу приступ берди. Үчүнчүсүндө уже бияка келдик операция кылганга. Алып салды өттүн ичинде эмени. Лапароскопический операция деп коет экен, ошо менен алды. Таш салды, чоң, аябай чоң таш чыкты. Бир эле таш ошо оозуна келип туруп калыптыр. Өттүн оозуна келип туруп калыптыр. О жерим үзүлүп түшөйүн деп ооруду да түшүп аябай. Бир нерсени ичиме салаңдап, илип койгондой болуп, же мындай жата албайм, же мындай кускум келет, тамак жегим келбейт. Вообще аппетит жок болду да. Жөлгө суу ичип калдым. Ошо анан кийин жакшы. Бирге келгенден кийин анан тынбай уколдорду берип, обезболивающийлерди алгандан кийин анан ошо мына оору кичине басаңдап жакшы болуп калды. Операцияга кирдим да. Азыр жакшы аябай. 1-2 күн ошо жылбай жаттым, анан кечеден бери басып кичине өйдө төмөн басып жакшы болуп калдым го. Өттүн ооруларынан эң көп азыр бизде түшүп аткандардан өттүн таш оорусу менен көп түшүп атат бизге. Өт баштыкчасы жакшы иштебей калгандан кийин ошо өттүн таштары пайда болуп атпайбы? Ал биринчи өт коюланып ошондон түшкөн баягы хлопия деп коет. Ошолордон эле бири-бирине биригип, чапталышып, анан таш болуп калат да. Ал өттүн жакшы иштебешине жанагы айткандай. Экинчиден бул туура эмес тамактануу, убагында тамактануу болбой калгандыктан, андан кийинки ашыкча салмактык. Анан көбүнчөсүн ошо жанагындай майлуу, ачуу, кычкыл тамактарды, спирт ичимдерди, ошолордун баары таасир берет да, таш пайда болуусуна. Анан таш пайда көп
биздин улуттук хирургия борбору баягы түшкөндөрдүн ооруларынын саны боюнча бул экинчи орунга чыгып атат деп айтып атабыз. Острый аппендицитен кийинки эле өттүн таш оорусу бул аябай көп кездешип атат да. Башка мындай көп адамдар айтышат, дарыларды берип, дарылап бербейсиздерби, анан өттү албай эле койсо болобу, ташты эритсе болобу деген ушундай көп суроолорду беришет. Бул деген баягы андай дарылар азыркы убакта тилекке каршы жок. Урсодезоксиколик кислота деген дары бар, но анын баягы коюланып калган кезде, таш болуп элек кезде дарыласа болот. Баягы таш пайда болгонду профилактика кылса болот да. Уже таш болуп калгандан кийин ал дарылар зыяныраак болуп калат, потому что майда таштар өт жолдордун протокторуна өтүп, ошо уйку безге жана ошондой эле өт жолдоруна ушундай туура эмес, туруп калып көбүнчөсүн жана осложненный желчекаменный болезнь деп коет, ошондойлорго алып барат да. Өттү алгандан кийин бизде бейтаптар 3 күн, 4 күн жатышат. Же болбосо кээ бирөө 1-2 күн жатып, состояниясы жакшы болсо үйүнө чыгара беребиз. Андан кийин 2 ай, 3 айга чейин диета кармоого эме беребиз, рекомендация. Ошолор менен өзүн сактанып турса, анан кийинкисин баягы кандай десем, последствиясы кичине эмерээк болот да, азыраак болот. Кийин кадимкидей эле тамактана берет. Анан аябай кандай десек, слишком мындай майлуу, өтө курулган, ушундай ачуу тамактардан бир аз карманып турат да. Азыркы силер көрүп аткандай бул өттөн алынган таштар көп ооруга чалдыктыра турган майда таштар, ушулар эмерээк болуп калат да, кыймылдуу болуп, ал шейкага улам тыгылып приступ бере берет да. Мамбет Мамакеевичтин өзүнүн операция жасагандардан алган таштар да. Мамбет Мамакеевич бизде 25 жылдан ашык мурун ошо лапароскопиялык жол менен өттү алуу жолун биринчи жолу киргизген Кыргызстанда. Азырда иш үстүндө иштеп жатат. Операцияга негизи убагында келип кайрылуу туура да. Сиздер жанагы бейтаптар менен сүйлөшкөндөрдө байкабадыңыздарбы? Ал жакта ар түрдүү убакта түшкөндөр бар. Негизи приступ болуп ооруп келип, биз приступты симать этип атпайбызбы? Оорун басаңдап, дарыларды куюп, анан ошо оорусу басылып калгандан көп эле операциядан отказ берип кетип калышат. Анан биз түшүндүрөбүз, бул кайра кармайт, мунун жолу только операциялык жол менен дарыланат деп түшүндүрөбүз. Туура түшүнгөндөр операция кылдырышат, жанагындай эгер приступ симать этилгенден да. Болбосо аябай өтүшүп кеткен формалар болсо, аларды уже мындайдан тез алууга туура келет да. Бизге жылына 1000-ден 2000-ге чейин бейтаптар ошо операциялык жол менен өтүн алдырышат да. Бул кыймыл аракет адамды сактайт. Жанагы көп кыймылдап, көп баскан киши эч качан оорубайт дагы, өттүн таш оорусу да болбойт аларда. Анан отуруп алып эле көрүнгөн тамакты жеп эле, анан кийин күнүгө салмакты кошо берген кишилерде жанагы малоподвижный образ ошолордо бул азап, оору. Эң биринчи кезекте май, малдын майын азыраак жеш керек. Анын ордуна жанагы өсүмдүк майын колдонуш керек. Этти мен айтам, кыргыз баласы эт жебесе болбойт. Этти жейсин, но өтө көп жебеш керек. Өзүнүн ченеми менен жеш керек. Анан жашылча жемишти көбүрөөк жеш керек. Кандай Кыргызстанда эмне деген керемет жашылчалар өсөт.
кандай мөмөчөмөлөр өсөт, ошолорду биз жеп колдонбой атпайбызбы? Мына ошонун негизинде жанакы биз айткан оорулар болуп атат. Эң эле биринчи алдын алуу бул кыймыл, аракет, физкультура.